Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Кыргыз өкмөтү Казакстандын расмийлерине шилтеме жасап, Кыргызстандын айыл чарба товарлары Казакстандын бардык транспорт жолдору аркылуу мурдагыдай эле өтө берет деген билдирүү таратты. Мындан мурдараак Казакстан Кыргызстандын соодагерлерине кара жолду бууду деген маалыматтар тарап кеткен болчу. Ошондой болсо дагы Евразия экономикалык биримдигиндеги карым-катышта көптөгөн маселелер бар. Биз бул теманы бүгүн депутат Абдувахап Нурбаев, экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жана импорт экспорт боюнча ассоциациясынын төрайымы Ленара Ниязбекова менен талдайбыз. Кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроого көңүл буралы. Интеграциянын жүрүшү жөнүндө маалыматты өкмөттөн уксак, анан кемчиликтери болсо жардам берсек, анан эң негизгиси кимдер күнөөлүү? Эл баары айтат, бул системада күнөөлүү айтылбайт экен депчи. Ким жоопкер болсо алардын фамилиясы айтылыш керек. Жоопкерчиликти алар алгандай болуш керек. Анан кийинки чиновниктер ошондой катаны кетирбегенде элдин нааразычылыгына кабылбагандай болуп аракет кылат. Бул стимул болот. Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийинки процесс, интеграция процесси чыны менен эле татаал боло тургандыгын өкмөт былтыр эле эскерткен болчу. Депутаттар бул маселени көөртүп, жабыртып жатабы же чыны менен эле кабатырланууга негиз барбы? Бул жерде кабатырланууга негиз бар. Анткени Кыргызстан 12 август 2015 жылдан бери расмий түрдө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирген. Анан киргенде эң чоң нерсе биздин ошо экономика министрлиги ошол убактагы өкмөт бардык алдын ала нерсени көрө алган эмес. Бардык нерсени көрүш кыйын, бирок мүмкүн болушунча максималдуу түрдө Кыргызстандын кызыкчыларын коргоп кала алган эмес да. Ошол жердеги ошол киргенде эрежелер көпчүлөрү, мисалы үчүн ошол эле биздин стратегиялык партнер болгон Россия, Казакстан өздөрү кээ бир эрежелерди сактабай бизди мындай ичине басынткандай түр көрсөтүп атат да. Депутаттар мына ошого кыжаат болуп туруп ошону угайлы деп атат. Биз кирип атканда биздин өкмөт мүчөлөрү ошондо убакта экономика министри эмне деп сөз берди эле, иш жүзүндө кандай болуп атат. Эми бирок бунун негизги объективдүү себеби ошол биздин эки стратегиялык партнер болгон Россия менен Казакстан экономика кризис болду. Россияга дагы батыштан, Америкадан санкциялар кирип, өздөрүнүн экономикасы, нефттин баасы түштү дагы. Анан бул чоң кедерги болду негизги. Бирок башка дагы ушундай кээ бир кичинекей себептер бар. Ленара айым, мына сиздин уюм ошол Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан кошулгандан кийин эле дароо түзүлүп, анан кийин ошол жака Кыргызстандын продукцияларын экспорттоого аракет кылып жатыптыр. Импорттоочу жана экспорттоочулардын ассоциациясы деп аталат экен. Мына ушул бир жылдын ичинде ушул топтун артында турган ишкерлердин, соодагерлердин Евразия экономикалык биримдиги тууралуу пикири кандай? Эгерде биз ушул Евразиялык ишкерлер союзуна кирүүдөгү негизги максатыбызга токтоло турган болсок, чындап эле жогоруда биздин мекендештер белгилегендей, бизде өндүрүлүп жаткан товарлардын экспорттук потенциалы канча экендигин биз аныктагыбыз келди да. 2015 жылы 15 декабрда биз ушул Москвада доклад жасадык. Ошол жерде докладыбыздын темасы Кыргызстан органикалык азыктардын өлкөсү деп аталды эле. Негизги максатыбыз экспортко чыгууда биздин басымыбыз көбүнчө агро секторго бурулду. Анткени өзүңөр билесиңер, биздин агро тармактагы дыйкандарыбыз, фермерлерибиз, ошондой эле кайра иштетүүчү, өндүрүшчүлөрүбүз өндүрүлүп аткан товарлар тилекке каршы ушул Евразиялык ишкерлер биримдигине кошулганга чейин бул Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан аркылуу сатылып келди да. Чындыгында биз үчүн абдан жакшы бир азыр эгерде бир саясатка көңүл бурбай, кандайдыр бир пиарларга көңүл бурбай тереңирээк карай турган болсок, Кыргызстан үчүн бир чоң мүмкүнчүлүк пайда болду. Эми ушул мүмкүнчүлүккө биз кандай жооп бере алабыз, кандай даярдыктарды көрсөтө алабыз? Мына биз Москвада ачылганда байкадык. Бир эле элибиз деп айтканыбыз жакшы, бирок өзүңүз билесиз, ишкерлик бул өзү жаратмандык. Жаратмандык бул ошол мамлекеттин кайсы бир багытына салым кошуу да. Ошондуктан биз күнөөлүүнү издебестен ушул аракеттерден чогуу чаран чыгуунун жолдорун издесек жакшы болмок. Мына Кыргызстандагы ишкерлер үчүн, экспорттоочулар үчүн ушул уюм керек деп эсептейсизби азыр 8 ай өткөндөн кийин? Албетте биз ушул 8 айда биз көбүнчө ушул мезгилге чейин теория жөнүндө көп талаш тартыштарды жүргүзүп келдик, көп сыртка чыгууга далалат кылып келдик. Бирок ушул Евразия биримдигинин алкагында бүгүн алар айтып атат да, мынакей кыргызстандык ишкерлер, кыргызстандык жаратмандар, силер үчүн биз тоскоолдуктарды алып койдук. Буга чейин өзүңүз билесиз, ар кандай чек аралардан биз кыйынчылыктар менен, ар кандай тоскоолдуктар менен өтүп
жүргөн болсок, бүгүн ошол кыйынчылыктардын, тоскоолдуктардын бир канча пайызы кыскарды деп айта алабыз да. Азыр эми кептин баардыгы ушул өзүбүздүн жаратмандыгыбызда калды. Ушул рынок жөнүндөгү түшүнүгүбүздө калды. Мисалы үчүн ошол жерде биз көбүнчө орто жана кичи ишканалардын ээлери менен бардык. Ошол жерде мен ушул жерде эл өкүлү отургандан кийин айтып коюуга парызым айтып коюу. Ушул жерде ишкерлер арасында бул көлөм атаандаштыгы, сапат атаандаштыгы, баа атаандаштыгы деген түшүнүктөр бир аз тайкыраак болуп атат. Мен ойлойм ушул рынокко кирүү менен баягы кыргыздар айтат да, көрө көсөм сүйлөй чечен болуптур дейт. Ушул рыноктун практикалык жактары бизге көп жакшы сабактарын берет деп ишенем. Кыргыз өкмөтү Казакстан, Орусия, Белоруссия жана Армения менен өнөктүк түзөр алдында бул Кыргызстандын атуулдарына 200 миллион адамды кырыынак ачылып жатат деп мындай үмүттөндүргөн эле. Бир жылдан кийин эмне болду? Жыйынтык кандай алгылыктуу ийгиликтерди көрсөтө аласыздар? Чоң базар 180 миллиондук базар ачылды бүгүнкү күндө. Эми толугу менен ачылды десек кичине жалган болуп калат. Анткени бүгүнкү күндө ветеринардык көзөмөл калды Казакстан менен Кыргызстан чек арасында. Ошондуктан биздин ошо ветеринардык продукциябыз толугу менен Казакстандын базарына чыга албай атат. Мына менин суроом ошол ийгиликтерди атап бериңиз дедим. Сиз кайра эле тоскоолдуктарды айтасыз. Мен деген кайсыл ийгиликтер болду бир жылдын ичинде? Ошол тууралуу айтып койсоңуз. Ийгиликтер тууралуу мен деген эң негизги жетишкендиктер деп биринчи биздин ошол Россия менен Казакстанда иштеп аткан мигранттарыбыздын абалы абдан оңголгондорун, жакшы болгондорун деп бири деп эң негизги жетишкендиктер деп бири деп ойлойм. Бул биринчиси бүгүнкү күндө мына ошол россияндар менен же казактар менен тең алышып, биздин дипломдорду кабыл алышып, жакшы жумуштарга кирип, өзүнүн абалын жакшыртып атышат. Бул биринчиси. Бул биз деген 700 миң кишиден көбүрөөк санды эметип атабыз да, камтып атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, мына чоң Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлдү. Биздин тарыхыбызда мындай жок эле. Бүгүнкү күндө 600төн ашуун долбоор каржыланды. Жалпы көлөмү 150 миллион доллардан көбүрөөк болду. Эң негизги басым кылган эки сектор болду. Бул айыл чарба сектору жана жеңил өнөр жай сектору болду. Ошонун аркасы менен биздин экспорттун көлөмү ошол именно ошол эки секторда күндөн күнгө көбөйүп атат да. Мындан тышкары мына Элнара эже айтып кетти, чек арада бүт көптөгөн тоскоолдуктар бар алынды. Бул бажы контрол алынды, бул фитосанитардык контрол алынды, санитардык контрол алынды. Бунун баары абдан жакшы нерсе болду. Мындан тышкары биздин ошол соода саттык менен алек болгон кишилерибизге көптөгөн жеңилдиктер болду. Эми ошонун натыйжасы болуп, мына чоң базар ачылып, бизге 2015-жылдын натыйжасы менен 1,5 миллиардтан ашуун доллар инвестиция келди. Бизде тарыхта мындай болгон эмес эле. 2016-жылдын азыр жыйынтыктарын күтүп атабыз, бирок биз абдан позитивдүү динамика болот го деп ишенип жатабыз. Энде да бир суроо бар да. Тажикстан кирген жок да, бирок алардын экономикасы бизден 2 эсе өстү да. Алардын мигранттары кадимкидей иштеп атат, мурункудай. Кандай пайда болду бизге мисалы? Мен ушул жерден учкай. 2 эсе өстү экономикасы бизге караганда кирген жок алар. Айта кетейин, Ушул саясий маселе болгон булчу. Орустар киргизип, саясий жактан кичине колдоо көрсөткөн. Анан экономикалык жактан биз пайдасын көргөн жокпуз, жөнөкөй эл көрө элек. Ошол эле суроода, мисалы, Тажикстан менен Өзбекстандын мигранттары, эмгек мигранттары деле жүрөт да азыр. Эч ким куулуп кеткен жок, мурдагыдай эле иштеп атпайбы? Алардын саны кескин түрдө мисалы, Ленара, сиз ошол жакта жүргөн ишкер катары айтсаңыз, чынында эле ошондой эле болуп атабы? Практика жаатында айтайын, Кыргызстан деген көргөзмө соода аянты бул дүйнө жүзүндөгү 5-чи аналог менен курулган Food City деген чоң дөңүнөн сатылган соода борборунда ачылды да. Ошол соода борборунун бир бурчунда биздин Евразиялык ишкерлер союзу болгон өнөктөшүбүз менен чогуу ачтык. Ошол жерде өкүттөөсү сиз туура айтасыз. Ушул дүйнөдө 5-чи жолу аналог менен салынып аткан соода борборунун бир
20-30%-ын тажикстандык ишкерлер ээлеп алганда, алар болсо тажикстандык ишкерлерди азыр биз менен салыштырууга мүмкүн эмес, чындыгында соода айдыңында. Эмне үчүн? Анткени дегенде алардын менталдык өзгөчөлүгү өзү соодага жакын, бул биринчи себеби. Экинчиси, 25 жылдан бери бизге окшогон тоскоолдуктарга Тажикстандын ишкерлери учураган жок. Депутат мырзанын айтканы Анда мындай мындай болуп болуп атат. Мен дагы сурап коеюнчу. Жок. Депутат Анда мырзанын демек айтканы бизге мындай болуп жашалма атат. түрдө Кыргызстан менен азыр Тажикстандан, Өзбекстандан барган баардык эле мигранттардын абалы азыр деле бирдей болуп атат. Жок, бирдей эмес. Анда Кыргызстанга алар искусственный түрдө барьер жасап, анан таможня союзуна кирсең алып Биз коюлат. кезек менен сүйлөшөлүчү. Мындай болуп атат да, карасаңыз, мен эмнени айтайын деп атам. Өзбекстандык, Тажикстандык ишкерлер 25 жылдан бери ушул экспортко чыгууну абдан жакшы өздөштүргөн. Кыргызстан үчүн бул биринчи жолу экспортко чыгуу 25 жылда биринчи кадам болуп атат. А эгерде мигранттар жөнүндө айта турган болсок, биз мигранттардын бирин экинчисинен артыкчылык көрө албайбыз. Мына Москва шаарында мен болуп келдим. Ошол жерде Тажикстандын дагы, Өзбекстандын да, Кыргызстандын да мигранттарынын абалы бирдей, бирок. Евразиялык ишкерлер союзуна киргенден кийин мигранттар менен сүйлөшсөк, алар айтып атат. Айрым жанагы документация боюнча айрым жеңилдиктерге биз ушул кабылдык, ушул абдан биз үчүн жакшы болду, бир жакшы самалык болду деп кубанганына күбө болдук да. Мына Кыргызстан кандай болгон учурда дагы мына көп сиз ошондой эле башка эксперттер, ишкерлер көп Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан кошулганга чейин деле, кошулгандан кийин деле өтө эле мындай бир пессимисттик көз карашты карманып келишет да. Азыр дагы айткандар бар, бул уюм бизге керек беле деген суроо бар да. Бирок биз ушул эле депутаттардын ичинде, жогорку кеңештин ичинде дагы ошол атмосферадан чыгып, бул уюмдагыдан кирелиби же кирбейлиби, пайдалуу же пайдалуу эмеспи деген суроолордон чыгып, ошолорду токтотуп, азыркы абалдан кантип чыгат, Кыргызстан эми ушул уюмдан кантип пайдаланат деген суроонун айланасында ойлонууга учур келген жокпу? Учур келди. Эң негизги бул жерде баягы себеби ошол мамлекеттерде эле ошол эрежени толук сактап алды. Ал мамлекеттерде мындай кандай авторитаризм болуп атпайбы? Демократия жок. Эгер мыйзам болсо баардыгы бирдей сактабайт деп мына биздин президент барып сүйлөшкөндөн кийин анан чечилип атат. Мисалы үчүн темир жол премьер-министр барып сүйлөшүп, темир жолду ветеринаны жеңилдетип бергиле деп ал өзү жазылгандан кийин мыйзам түрдө баары сыйлап бири-бирин сакташ керек болчу да. Азыр ал үчүн бир адам барып сүйлөшөт да анан чечилет. Андай эмес да, мыйзам болгондон кийин бири-бирин сыйлаш керек. Баары эрежени сакташ керек да. Эми бул жерде ушул деле биз деле ушул биздин өкмөт, биздин президент дем өткөндө дайра Санкт-Петербургка барганда кол койгон жок башында, Бажы кодексине. Анан сүйлөшүп, бир-эки талаптарды айтып, анан кийин кол койду. Ушундай нерсеге барып атабыз да. Башка жол жок болуп атат. Евразия экономикалык биримдигиндеги маселелерди парламент эмне максатта карайт? Күнөөлөрдү издеп жазалоо үчүнбү же азыркы мисалы кырдаалдан чыгып Кыргызстанга бир жаңы бир мүмкүнчүлүктөрдү ачып берүү? Азыр маалыматты толук алуу, биринчи маалыматты толук алуу өкмөттөн. Анан өкмөттүн дагы өзүнүн оюн билүү. Эми ушул кырдаалдан кандай чыгып, кандай оюңар бар? Болбосо анан биз өзүбүз дагы сунуштарды беребиз. Депутат мырзанын сөзүнө жооп кылып айталы, сиздин сурооңуз абдан жакшы суроо болду. Чындай эле биз ушул Евразия биримдигине киргенде биздин көп нерсеге утушубуз болду да. Анткени ушул рынок бизге керек болчу, бул биринчиси. Экинчиси, депутат мырза өзү айтып калгандан кийин баягы кыргыздар айтат, айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейт да. Айрым бир учурларда соцсеттерден, айрым бир учурларда телелерден биздин беделибизге шек келтирген, биздин беделибизди аброюбузду түшүрүлгөн маалыматтарды уялбай этпей таркатып атат да. Чындыгында эле биз айтып атабыз, азыр мигранттарга баарыбыз эле кеп калганда мигранттар жөнүндө кеп калабыз. Баарыбыз кеп калганда кимдир бирөөгө ооругандай болот. Бирок ошол мигранттардын абалы, ошол мигранттардын экспортко чыгып аткан ишкерлердин абалы биздин саясий элитанын маданиятына тыгыз байланыштуу экен деген. Ошондой эле саясий айрым бир нерселерди бир жабылуу боюнча өзүбүздүн ичибизде талкуулоо маданиятын үйрөнүүгө мезгил келди го деп ойлоймун. Кийинки сурообуз кайрадан жыйындар залынан болсун. Если казахи нам ставят противовес, что не пускают наше мясо, это понятно. Контрабанда мяса мы все знаем. И на рынке Джамбула, и на рынке Алматы оно гуляет. Они просто свой рынок защищают. Мы почему-то не совсем хотим защищать свой рынок. Давайте мы их муку. Их мука, она сегодня, насколько я знаю, не обогащенная. Она заходит к нам. У них в Казахстане это снято, а у нас мука должна быть обязательно. В 2009 году принят был закон, где четко говорится, обогащенная мука по линии Азиатского банка мы получили грантовые средства. И давайте вводите. Почему не работаем? Почему мы должны смотреть на них, как, мягко говоря, как просить постоянно? Вводите и вы.
Делайте рынок, защищайте наших предпринимателей. Мына Алмаз мырза айтсаңыз, көбүнчө Кыргызстан бул Евразия биримдигинен пайдалануу үчүн Казакстанга көз каранды болуп атат да, себеби Казакстан бул биз үчүн транзиттик өлкө. Ал эми Кыргызстандагы мына жогоркуда депутат айткандай өзүнүн бир экономикалык кандайдыр бир механизмдерди колдоно алышы ыктымалбы Казакстанга карата эгер айрым маселелерди чечүүдө? Биз ошол сүйлөшүү жүгүртүү процессинде андай механизмдерди дайыма колдонобуз. Анткени бул эми ошо сүйлөшүү жүргүзүүнүн баягы табияты экен. Бир жагынан алар бизди колдосо, экинчи жагынан биз аларды колдошубуз керек экен. Же бир жагынан алар бизге тоскоолдук кылса, биз дагы кээ бир жерден баягы жардам бербегенге же тоскоолдук кылганга мажбур болот экенбиз да. Андай нерселер бар бүгүнкү күндө. Эми ал нерселердин, ал маселелердин бирин айта кетсем, бул мына Казакстан ошол 2015-жылда дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болду. Бүгүнкү күндө ошол жактан ошол уюмдан бир нече изъятия алган. Анан ошол изъятияны көбөйтөм деген обязательство алган да. Бирок көбөйтөм дегенде биз деген өзүбүздүн макулдугубузду берип бир нече талап койгонбуз да. Мына ушул талаптарды аткарсаңар биз деген ошого макул болобуз деп. Бүгүнкү күндө Казакстан өлкөсү ошол изъятиялардын санын көбөйтө албай атат. Анткени Кыргыз Республикасы буга каршы болуп атат абдан. Анткени жана биз койгон талаптар бүгүнкү күндө аткарылбай атат. Бул эми жанагы ошол переговордук процесстерде дайыма бир механизм болуп чыгат да. Кырдаалдан чыгуунун дагы кандай жолу бар Абдыхалык мырза? Мисалы, бир эле ушул Евразия экономикалык биримдигинин алкагында ойлонбостон Кыргызстан дагы башка багыттарды карашы керек деп эсептейсизби? Мүмкүнчүлүгү барбы мисалы? Мүмкүнчүлүк бар. Мына кече жакында эле биздин президент Кытай мамлекетине барып келди. Өтө жогорку деңгээлде жолугушуулар болду. Эгер биз азыр ушу Кытай менен Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун куруп алсак, биз эң биринчи ошол жакка болгон экономикалык соода көз карандысынан чыгабыз. Анткени карасаңар, дүйнөдө нефть арзандап атат, бизге булар каалаган баада берип атат, монополист. Биз башка жактан темир жол алып келип, нефть арзандата алабыз. Экинчиден, бизде толтура жумуш орундар түшөт. Адан мурун эле биздин президент Индияга барып келди. Миллиард саны бар Индия турат. Алар менен мамиле кылышыбыз керек. Эң башкысы бизге мына демократиялык жолдо өнүккөн мамлекет катары Европа Союзу ВСП+ статусун берди. Биз Европа 500 миллион халкы бар, 3 эсе көп бул жактан. 500 миллион халкы бар Европага ошол бул эже айткандай баягы таза агропродукцияны жөнөтө алабыз. Анткени дүйнөдө азыр ошол талап өтө чоң. Ал жакта Европада ал атаандаштык негизде барат. Ал бир мамлекет кааласа жапкандай алып жаба албайт жөн эле. Эреже барбы? Эгер сапа туура келсе биз сата алабыз. Биз ушул жерден биздин ишкерлерибиздин, дыйкандардын деңгээли көтөрүлүп, Европага сапаттуу товар жөнөтө алсак, ал үчүн мына биз жакында эле 2 мамырын Атай жогорку кеңеште биздин эл аралык комитет штайын ушул ВСП+ боюнча уу өткөздү. Экономика министрлиги, тышкы иштер министри биз 30 январда буюрса Ош Баткен, Жалал Абадтагы ишкерлерге да маалымат берип үйрөтөлү деп атабыз. Ушуларга маалымат бере алсак, биздин ишкерлер бутка туруп кетет да. Ал эми ишкерлер үчүн эмне керек? Мисалы, ошол эрежелерди үйрөтүш керек. Кандай деңгээлде эрежелер, шарттар бар, уюмдар бар, Кыргызстан кызматташкан өлкөлөр бар, бирок ишкерлерде товар жок болуп аткан жокпу? Мисалы, биз баягы СССР учурундагыдай бир машина менен товар ташыганды ойлонбой, бир дүңүнөн, бир массалык түрдө чоң продукция чыгара турган бир тармак жок болуп аткан жокпу ишкер тармагында? Сиз абдан ушул чындап эле баягы аштык тапсак баштык таппайбыз дегендей, биринчи кадамдар чындыгында абдан оор болот. Дүйнөдө ГМОсуз тамак аш деген бир жакшы бир тенденция пайда болду. Бирок биз өзүбүздүн товарларды сунуштап атканда 3 эле суроого кабылабыз. Бул суроо көлөм канча көлөмдө өндүрөсүңөр, ушул силердин товарларыңардын баасы кандай, баа саясаты, ошондой эле сапат дейт да. Биз ушул 3 суроого азырынча бир гармониялык түрдө дейбизби, атаандаштык түрдө жооп бере албай жатабыз да. Эгерде баа саясатыбыз туура келсе, көлөмүбүз дал келбей калып атат, көлөмүбүз дал келбесе, сапатыбыз дал келбей калып атат. Анан туура айттыңыз, көп эле ойлоп атат Евразиялык
ошол биримдикке киргенден кийин биз баягындай эле каптап эле алып барып сата берет экенбиз дейт да. Биз Протэкспо деген көргөзмөгө 5-нчи жолу катышабыз быйыл. Мына ошол жерде көрүп атабыз. Минут секунд сайын товарга болгон талап дагы ошол товардын сапатына болгон, жалпы көрүнүшүнө болгон дүйнөлүк рыноктогу талап өзгөрүп атат да. Өкмөттөн эле күтө бербей, ишкерлер өздөрү дагы уюшуп көбүрөөк товар алып чыгуу үчүн эмне кылыш керек? Мына ушул жерде депутатыбыз айткандай, бири-бирибизди колубуз менен көрсөтүп отурсак дагы 25 жыл отурабыз. Азыр өкмөт, ошондой эле биз сыяктуу ассоциациялар биригип, Евразиялык биримдиктен атайын жол картасы бар. Ошондо кандай иш-аракеттерди, чогуу чараны алып барышыбыз керек. Биздин гендерди кезип аткан бир нерсе ушул ишкерлик жаатында дагы, башка жаатта дагы бирдиктүү иш-чара алып бара албай жаткандыгы чоң гендерди кесип атат да. Анткени дүйнөлүк рыноктогу ишкердүүлүктүн бардыгы билишет, бул базар экономикасындагы жеке-жеке иш аракет эмес, тескерисинче бул командалык иш аракет, жааматтык иш аракет экендигин билип атабыз. Анан туура айтты, мына мен депутаттар булар эл өкүлдөрү болгондон кийин айткым келет. Элге чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Кечээ эле мен Кыргыз-Орус фондунда болдум. Кыргыз-Орус фондунда дагы ошол жерде таластык фермерлер менен жолуктум. Таластык фермерлер бүгүнкү күндө фасолдон алысташып, алма бактарын кеңейтели деп атат. Ошол жерде бир жакшы ишкер жигит бар экен. Бүгүнкү күндө 150 гектарга алма багын отургузуптур. Бул алма багы 2 жылдан кийин жакшы бир өзүнүн түшүмүн берет да. Анан ошол алма бүгүнкү эмне үчүн алма багын отургузуп атат? Ошол эле Польша жылына миллиондогон алма берет дүйнөлүк рынокко. Алар дүйнөлүк рыноктун бир бурчун ээлеп алган деп айтсак болот. Мына бүгүнкү күндө дагы Кыргызстанда ошол бактарды кеңейтүү боюнча толук мүмкүнчүлүгү бар. Кыргыз өкмөтү фитосанитардык лабораторияларды жазында курсак, буюрса күзүндө дыйкандарга кеңири мүмкүнчүлүк ачылат деп үмүттөнүп атат. Андан сырткары мына жанагы Кыргызстандын айыл чарба продуктларын экспорттоо үчүн даярдоо борборлорун же болбосо сатып алуу борборлорун даярдайбыз деген дагы план бар эле. Ал эмне болду? Бүгүнкү күндө мына базар принциптери ушундай экен. Спрос бар жерде предложение бар болот экен да. Мына бүгүнкү күндө биринчилерден болуп мына чоң сокулуктагы ачылган. Өзүнүн баягы примеринде жакшы жумушту алып барып атат, баарына көрсөтүп атат, кантип иштеш керек деген. Эми ошондойлор ушундай логистикалык борборлор дагы пайда болот деген биз үмүттөбүз. Биз өзүбүздүн колубуздан келген жардам баарын аракеттин жардам берип атабыз. Эми биздин оюбуз боюнча ушул 2017-жыл ушундай дагы бир нече логистикалык борборлорду пайда болот деген ойдобуз. Ошол логистикалык борборлорду ишкерлер өздөрү даярдашы керекпи же өкмөт көмөк көрсөтөбү? Бул эки жол менен жасаса болот. Бул биринчиси ишкерлер өзү же сатып алып эле өзүлөрү эле ушундай логистикалык борборду курса болот. Бул биринчиси. Экинчиси мамлекеттик жеке өнөктөштүк кылса болот. Жана бизде государственный частное партнерство деп коет. Ошол механизмди пайдаланып, мына жакында эле Нарын администрациясы жер бөлүп берген атайын ошол логистикалык борборго. Эми бүгүнкү күндө ошол долбоордун ТОСу жасалып атат. ТОСу жасалгандан кийин потенциалдуу инвесторлорго сунушталат. Потенциалдуу инвесторлор келип, ошо администрациянын жардамы менен ошондой логистикалык борборлор курулат да. Маеңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн биз Евразия экономикалык биримдигинин айланасындагы маселелерди талкууладык. Студиябыздын коноктору депутат Абдувахап Нурбаев, экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жана импорттоочу экспорттоочулар ассоциациясынын төрайымы Ленара Ниязбекова болду. Саламатта калыңыздар.